Bir tuğanlarım, bizden бұл жолға шыққанымыздың себебі уруларға, eski жеп жұтарларға, Қырғыз еліне қиянатшылық қылған адамдарға тікеуістен тік тұрып, мекен үшін күйген, мекеншіл инсандарды қорғау алалы, ошоларды іштей тұрған адамдарды парламентке алып баралы деп uzun жолға, ұзақ жолға шығып атабыз. Biz келгенімізге biraz ғана уақыт болды. Бирок башка bir адамдардай болуп, баннер, миллион деген акча, же чоң машинабыз жок болушубуз мүмкүн. Азыр эле ушул жолдо келе атып, биздин дагы bir машинабыздын дөңгөлөгү жарылды. Биз чындыгында Багыт саясий партиясында бараткан талапкерлер айла жоктун аргасынан Россияга, башка bir мамлекетке тагдырдын тамашасы менен жокчулуктун айынан чыгып кетишти. Ошонун себебинен булардын дипломдору сандыктын астында жатып, азыркы убакытта Садыр Нуркожоевич жакшы мүмкүнчүлүк түз берди. Ошодон пайдаланып, булар дагы парламентке барып калсын деп үмүт тартып атабыз. Сиздерге окшогон сатылбаган, сатпаган адамдарга ишенебиз. Силер шайлап бергиле. Силер ошо уурларды жайлап бергиле. Мен баса белгилеп айтып коеюнчу. Баягы эле сагызган, шакылдаган. Менин партиямда, менин тизмемде эч бир жаман адамдар жок деп айтты эле да. Жада калса заправщиктер жок деди эле да. Азыркы убакытта заправщиктер бар экенин телефонда ачылбай калды, азыр айметип ачып көрсөтөйүн. Заправщиктер жок деди эле, тилекке каршы заправщиктер бар экен. Алардын тизмесин биз да карап атабыз. Коррупционерлер жана уурулар бар экен да. Ошо ууруларды жетелеп келип, силердин башыңарды айлантып атат. Мына биз тазабыз, мына биз акпыз. Мына башка партиялар болсо кече биримдик болчу, бүгүн бияка качып кетти, бүгүн тияка качып кетти. Биз мына бүтүн Кыргызстан деп турабыз деп. Бүтүн Кыргызстан деп тура турган болсоң, эмне үчүн Кыргызстан бүтүндүгүн жоготтуң 30 жылдан бери? Эмне үчүн биздин жерлерибиздин баарын алтын кендерибизди бердиң? Мадумаров, Кимсанбаев деп ар бир жерге кол койгон бир калппы. Мен бир гана Мадумаров эмес, Текебаевдин дагы жана башка уурулардын да баардыгын айтам. Азыркы убакытта бийликтин партиясына кирип алып, кетип бараткан аферист ууруларга да каршымын. Чынында бараткан талапкерлердин деңгээлдерин көрүп атам. Биз бийликчи эмеспиз, бийликтин адамыбыз деп айтып аткандар дагы. Эки сөз деп албайт, жакшы сүйлөй албаган адамдар. Ошолор биздин тагдырыбызды 30 жыл талкалап келген. Мына мен сиздерге көргөзөйүн. Учурунда Акулла Бердикулов деген талапкер бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан бул жерде 4 компаниянын жетектеп атканы чыгып турат. Кактус медиа деген чыгарып. Эмне үчүн ушундай адамдар бар экенин билип туруп, эмнеге биздин партия таза, заправщиктер жок, Кыргыз элине кыянатчылык кылган адамдар жок деп каратып туруп калып айтышат. Булар парламентке барбай атып, жарым жолдо калып айтып аткан адамдар. Пайгамбарыбыз айтат, аль-каззабула уммати дейт, менин үммөтүм жаман иш кылат, менин үммөтүм адашат, туура эмес нерселер жасашы мүмкүн, бирок жалган айтпайт дейт. Ошо жалганчылар, ошо уурулардын айынан мен азыркы убакытта 30 жаштамын. Ушулар тарыхты баарын талкалаган үчүн, Кыргыз элине кыянатчылык кылган үчүн, айла жоктон аргасынан Багыт саясий партиясында жакшы мен тааныган ак жүрөк адамдар бараткан үчүн ушул жолго чыгып, элиме айтарын, элиме жеткирерим деп келдим. Урматтуу бир туугандар, менин көздөп атканым байлык жана бийлик эмес. Кээ бир адамдардай болуп, бир партияга кирип алып, же азыркы президентти сөгүп сагып жаткан адамдардан эмесмин. Мен эч бир партияда болгон эмесмин, жана да келечекте да болбойм. Ушунчалык көздөп атсам, Кыргыз элине бир канча пайыз карапайым калкка таанылып калдым.
Көпчүлүк айтты парламентке шайлоого кой. Сени шайлайбыз деп. Өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк өтө чоң болчу. Анткени мен Текебаевке окшоп, Атамбаевке окшоп, Мадумаровго окшоп, ууру, жегич, ичкич, кузгундарга окшоп, жанагы эки сөз кепчи албаган депутаттарга окшоп, кыргыз элине кыянатчылык кылган жокмун. Тескерисинче, кен байлыктарды колдойлу деп менин бир туугандарым да жатып чыгышкан. Ошол азыркы президент менен чогуу жаткандын арасында бул жерде өзүңөрдүн уулуңар турат. Бардыгы чогуу мекенди коргоп жаткан. Эч убакта уурулар тарыхта, жейиштер тарыхта Кыргызстанды коргоп түрмөдө жаткан эмес. Тескерисинче силерге окшогон карапайым адамдардын балдары жатышты. Дагы канча жыл жатышы керек? Кыйналып аткан дагы да толтур адамдар бар. Ошолордун проблемаларын баарын чечиш үчүн, жалган маалыматтарды таратпаш үчүн патриот мыкты адамдар барса, биздин келечегибиз ошондо чечилет. Өзүңөрдүн уулуңарды, өзүңөрдүн балдарыңарды, патриотторду колдоп бергиле. Мен дагы Кыргызстандын уулумун, бир эле таласка чектелген эмесмин. Мен өзүм Талас областынан болсом дагы ата-энең кандай тарбия берсе ошону көрөсүң. Кээ бир адамдардай болуп, сен тоонун аркы өтүндесиң, сен тоонун берки өтүндесиң деп бизге үйрөткөн эмес. Мен өзүм ушул мына сай айылына күйөө алып алам. Каракулжага. Насипкен бардыгы. Аллах Таала бизди жазып койгон ушул жерге. Ошон үчүн урматтуу элим, силер кымбатсыңар, силер кыйынсыңар. Бизден ким деген баатырлар чыккан? Мана сатабыз. Бардыгыбызга өрнөк. 30 жыл тарых бардыгыбызды таразалады окшойт. 6 жолу ушу кузгундарга, ууруларга алдандыңар. Азыркы убакта бай партиялар барып атат. Акчабыз жок, майым жок, чайым жок дегендер. 2 жума аралыгында дагы 2 жума убакыт бар. 8 миллион сом корот коюштур. Биз Багыт саясий партиясы 1 миллион сом сорго курууга коюшкан. Ушу жолго дагы эптеп септеп мына жарылып ушинтип келип кетишип атат дөңгөлөктөрү. Биздин Багыт саясий партиянын алардыкындай капчыгы калың эмес чыгар. Бирок духу күчтүү, руху күчтүү Манастын урпактарыбыз. Биз эч кимден коркпойбуз, жана корккон эмеспиз. Убагында Атамбаев баарыбызды өздүрүктөгөн кезде жер алты кени боюнча бир туугандардын баарын чыркыратып камаган кезде башыбызды ийип калган эмеспиз. Мен азыркы бийликти толук түрдө колдойм. Эмнеге деген кезде азыркы бийлик кыйынчылык менен келди. Садыр Жапаров Кыргыз элине кызмат кылып, жакшы иштерди жасап атканы бул факты. Кээ бир адамдар бүтүн Кыргызстан болобу, башка жакта болобу талапкер болуп кетишип атат. Алар болгону ушул жана Адахан Мадумаровдун шпаргалкасын окугандан башка эчтекени өнүшпөйт. Биз эмне үчүн өнүккөн жокпуз билесиздерби? Анткени парламентке 6 фракция келчи. Кайсы фракциялар келчи? Арнамыз, Атамекен, Өнүгүү, Бирбол, дагы жана башка акмактар, социал-демократ деп келишип, булар биздин келечегибизди талкалашты. Анткени алардын башчысы Атамбаев болгондо, алардын башчысы Текебаев болгондо, алардын башчысы азыркы убакытта башка бир биз секирик жасадык деген Сулайманов болгондо, туурабы? Алардын башчысы Кулов болгондо, ошон үчүн өнүкпөйбүз. Биз мына Багыт саясий партиясында бараткан балдар эч кимге байланган эмес. Аркасында бир да олигарх, бир да байда турбайт. Жадагасы азыркы убакытта ушуна турган эмени биримдикке окшоштуруп атат. Бул мааниси 7 област, 7 дубанды гана билдирет. Мен ушуну көрүп, чечмелеп бергилешти деп айтсам 7 област айткан. Таң калышты ушу Багыт саясий партиясы 7-номер. 7-синде 7 област Таластан башташты. Бул да бир тарыхчы бар. Азыркы убакытта 7-нчи чакырылыш болуп атат. Бул да бир тарых. Урматтуу элим, силерге бир шанс келди. Ушул шансты колдонолу. Бишкекте болобу, Россияда болобу, дүйнөнүн 4 бурчунда болгон
туугандарыңарга чалгыла. Айткыла, Багыт саясий партиясы ушундай экен. Мына могу келе аткан эле чалма менен ушул айылга жеткенче дөңгөлөгү жарылып, дагы алмаштырып келиптир. Кычыраган кышта чаткалдын немесинен тоосунан алмаштырды деп. Мына машинаны өңдөп, машинаны сүйрөп жүрөбүз. Могу жерде биздин эки эле машинабыз бар. Калганы дагы ушу эметип, айылдагы дүйнөлчүлөр жардам берип, жеткирип коелу дегендер. Ошого мен ушул убакыттан пайдаланып кыргыз элим баарыңардан суранам, баарыңардан өтүнөм. Көптү күрсө көл болот дейт. Өзүңөрдүн балдарыңарды коргоо алгыла, колдоо алгыла. Биз мага окшогон ушундай айлана тегеректе мекен үчүн күйгөн, ушундай тоолуу жерлерде кой жайып, үй жайып жүргөн балдардын бири болчук бир убакытта. Бирок биз дагы чоңойдук. Биз дагы адам болдук. Эч бир мыйзамда, эч бир китепте, эч бир кагазда только уурулардын балдары, кыргыз элин жеп бүткөн, кемирип кеткен адамдардын балдары депутат болуш керек деген эч жерде жок. Силердин араңардан чыккандан нукура кыргыздар депутат болушу керек. Алар аттын башкасындай карапайым калкка таанылып, ар кандай калыптарды айтып, силердин тагдырыңардын баарын талкалап коюшту. Эми кыргыз элим, булар силерге күйөт. Мен силерге 100% айта алам. Пайгамбарыбыз айтат, сен дейт бир адамдын жакшы экенин, жаман экенин билиш үчүн ал менен 3 жолу 3 мамиле кылып көр дейт. Биринчиси ал менен алыш бериш кыл дейт. Экинчиси ал менен сапарга чык дейт. Үчүнчүсү ал менен жаша дейт. Ошондо сен ал адамга сыпат бере аласың дейт. Бул жакшы же бул жаман деп. Мен буларды бир канча жылдан бери тааныган адам катары азыркы убакта президенттин партиясы деп жабыштырып атат. Биз президенттин партиясы болгонбуз жок. Чоң даңкыган жуп менен келип, силерге акыл үйрөтүп кетип калмакпыз. Өзүбүз тоңуп, ооруп, мен да бир канча күндөн бери ооруп атам, ооруп, кыйналып отурабыз. Ушундай силер туура түшүнгөн кыргыз эли, мен силерге ыраазымын. Чындыгында силерге ыраазымын. Бирок жеп жутар көпөстөргө каршымын. Кайсы гана көпөстөр барып атат. Менин дагы туугандарым, досторум, кайнагаларым көпөстөрдүн партиясы менен жана өстөр көпөс болуп баратат. Мен бирок ушул партияны тандадым. Мага да мүмкүнчүлүктөр бар эле. Айбегейсиз акчалар сунуштады. Чыкпай эле койчу ушул багыт менен. Үйүңдө эле жата бер, ушул акчаны алып кой дегендер да болду. Бирок менин абийирим, мен намысым ага жол берген жок. Могу жерде жүргөндөр, ушул жерде мыкты патриот адамдар талапкердин чыгарат. Кыргыз элим, ушул 28 ноябрда 1000 сомдун кулу болуп кетпегиле. Канчалык арам акчаны алган болсоңор, үй бүлөңөр ошончолук бузулат. Үй бүлөңөрдө рызкы болбойт. Келечегибиз талкаланат, будоолук болот. Кече эле 1 жыл мурун биримдикчи бирөө айтты эле. Биз Москваны сагындык. Россияга кетишибиз керек. Биз бул жакта квартирантпыз. Биздин өлкөбүз ал жак деди эле. Бирөө барып Путиндин батасын алып келем да ала албай, Первый каналга 100 000 доллар акча төлөп, эмне деп атат дебесиздерби? Биринчи кыргыз болуш үчүн орус болуш керек, андан кийин кыргыз болосуң дейт. Ошентип намыстуу саткан адамдар же Текебаев айткандай, же ошо текен ременин алып асыл албады, же ушу кыргыз деген атты такыр эле өчүрүп койбоду да. Билесиңер, Атамбаевдин убагында Сарпашев Тайырбек не кылды эле? Кыргыз деген атты өчүрүп койгон. Азыркы президент келип кыргыз деген атты паспортуңарга киргизип берди. Мен жакында эле жаңы паспорт алдым, кыргыз деген ат кирди. Биздин кыргыз деп кылымдарды карыткан кыргыз деген сөзүбүздү, кыргыз деген атыбызды, кыргыз деген жерибизди жоготуп алсак, анда биз кимбиз? Мамлекети жок, канча деген миллион деген жарандар жүрөт, башка улуттар. Ошон үчүн эки өлкөгө кул болбой, 1000 сом акчага кул болбогула, чубак ажыбызды алып, чындыкты чыркырата айтып өтүп кетти. Мен чубак ажымын өтүп кеткенин угуп, ушунчалык жүрөгүм эзилди. Бирок биз ал жерге болбогон бир машина менен жеттик. Ошонун жанында чучук жеп жүргөн, ошонун жанында жүргөндөр ошол убакытта ооруп калыптыр, бара албай калыптыр. Бирок баардыгыбыз пандемияда ооруп жатканбыз.
Урматтуу элим, Чубак ажынын сүрөтүн көтөрүп алып, бир акмак, бир жинди бардык жерлердин баарын сатканынан эң алдыңкы местада турган адам Чубак ажыкебиздин сүрөтүн көтөрүп алып жүрөт эми өтүп кеткенден кийин. Карагылачы, адам баласы кандай бир ыплас иштерге барат. Бул партия жада калса баннер чыгара алган жок. Ушу болгону 20 желеги бар. Аны дагы бир пенсионер, бир чоңапабыз чыгарып берди. Мына ушуларга салым болсун, багыт силерге деп. Ушулар силердин келечегиңерди түзө турган адамдар. Бул партияда уурулар, жегичтер, заправщиктер, жалган маалыматтарды айткандар жок. Бул партияда таза кыргыз эли үчүн күйгөн, силерди сүйгөн инсандар бар. Ош элине, Жети облас элине ыраазычылык. Бардыңар кыргыз эли, меймандос эл болосуңар. Өзүңөрдүн уулуңарды колдогула. Бул өзүңөрдүн уулуңар бул жерде мына Калыбек Жапаров турат. Багыт саясий партиясынын номери 7, сиздердин уулуңуздардын номери 5. Сиздерге 3 бюллетен берилет, 2 бюллетен берилет. Бирөө партия менен, экинчиси адна мандат менен. Бир мандаттуулардан дагы айтып коерлем. Карап, талдап туруп добуш бергиле. Бир мандаттуулардын арасында дагы ар бир саясатчынын төшөгүн тартып жүргөн, аларды подстава кылып жүргөн адамдар бар. Алардын аттарын силерге монтип ачыктап айтпайм, бирок биз тар чөйрөдө билебиз. Ошого кыргыз элим, кыргызстандыктар, силердин келечегиңерди, силердин проблемаңарды чече турган адамдарды алып баргыла. Ууруларды, көпөстөрдү алып бара алсаңар, алар өлдү дегенде бирөө 50 миллион сом акча каратышты. Ошонун табы менен алек болот 5 жыл. Силер менен эч убакта эсептешпейт. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Аллах Таала биз ушу Багыт саясий партиясы менен мына чыгып атам, жашоомдо биринчи жолу Жети областты кыдырып, ушу үстүмдөгү карзымды, парзымды кутуп коеюн деп атам. Ар бир айылга келгенде жарым саат аралыгында ушунча эл топтолуп атканын көрүп биз кубанып атабыз. Значит, силер кайдыгер эмес экенсиңер. Силер келечекти көргөн эл экенсиңер да. Акчасы барлар, көпөстөр силерди спринтер менен ташып алып келе албайт да. Туурабы? Ошондой да. Акчаңардын чөнтөгүңөргө 2-3 миңден салса да албайсыңар да. Мына силер келечекти түзө турган сиздерсиздер. Келе турган урпактар бизди кечирсин десеңер, сыянып болгон, ууланган Кыргызстанды эмес, өнүккөн, өскөн Кыргызстанды таштап кетели. Кимибиз канча жыл жашайбыз, бир Кудай билет. Бул жерде бир дамылабыз турат. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып койгон. Куллун наси заиқатул маут дейт. Бардык жан өлүм даамын татат дейт. Ал айдан болобу, ал адам болобу, айна такун юдрикал маут дейт. Сен каякта болсуң да сага өлүм жетет дейт. Бир күнү бардыгыбызга өлүм жетет. Бул дүйнө менен коштошуп кетебиз. Бирок мен дагы унчукпай кете берсем болмок. Тарых жараткым келип атат. Кыргыз элине кызмат кылгым келип атат. Бийлиги жок, акчасы жок, мансабы жок дагы ушундай өлөйүн деген машина менен болсо дагы, төңгөлөгү жарылса дагы эл алдына барсаң, үстүңдө фарзыңды, карзыңды кутула бересиң. Ар ким үстү Кыргызстан үчүн карыз бар. 28-inde карзыңардын баарын кутулуп, жакшы таза партияга добушуңарды берсеңиздер, эртең Бишкекке барсаңыздар, бардыгыбыз көрүшөбүз. Баарыбыз жолугабыз. Ошол убакта депутат болуп барган Багыт саясий партиясындагылар чечпей жатса мага айтыңыздар. Буларды кантип тарбиялаш керек экенин, азыркы отурган чимкириктерди кантип тарбиялаш керек экенин, азыркы отурган ууруларды кантип тарбиялаш керек экенин бардыгын колуман келишинче билем, анткени практика жүзүндө көрүп атам. Алар мени көргөндө качат. Ачык сөз да. Чындык эч кимге жакпайт экен. Биз ошол ишеним көргөзүп, бул жактагы чаткал Жалал Абад областынын тургуну Мирлан байке, бул жакта талапкер Калыбек Жапаров өзүбүздүн балдарыбыз, Талас областында Улан байке, 7 дубандан бар биздин арабызда талапкерлер. Булардын бардыгы эч бир эмеге жаман ишке аралашкан эмес.
Анан биз тазабыз, ыйман керек, тазалык керек. Анан кийин мыйзам деп коюп туруп, өздөрүнүн мыйзамдын ыңысын сактабай, ыймандын ыңысын билбей, тазалыктын тынысын билбей, арак ичип алып, азыркы убакта бир партиянын немеси жүрөт. Депутат болот деп айтып койгон ошо 100%. Мен Facebook'амдан азыр чыгарып койдум. Ошолор биздин келечегибизди түзөбү. Мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан барып атат. Мына алкаштар. Мына заправщиктер жок деле, мына жаңа эле мен силерге көргөздүм. Заправщиктер бар экен. Айтып атпаймынбы, о келе аткан партиялардын 80% таза эмес. Келе аткан 21 партия болсо 80% таза эмес. Шайлабагыла ошолорду. Силердин келечегиңер талкалайт дагы, болду, кетирген акчасын табып алуу менен алек болушат. Ошого угуп бергениңиздерге чоң рахмат, жеткиликтүү болду окшойт баарыңыздарга. Добушуңарды сатпагыла сиздерден суранчы. Келечекти талкалап албайлы, такыралы. Бир нерсени баса белгилүү айтып коеюн. 28 ноябрь шайлоо, 29-unda мен макул эмесмин деп туруп, тиги Бишкекке токтойбуз деген дагы эмелер бар. Анткени менин мына Facebook тармакта мага жазып берет. 28-де бүтөт, 29-да пикет болот, сен каяка качасың дейт. Мен эч жака качпайм. Анткени мен урлук кылган эмесмин да. Мен түрмөгө алып барып мен жаткырсын башка бир бийлик келип. Бирок мен аркам таза, бирөөдөн 1 сом алган эмесмин. Ошол сунуштап аткан уурулардын акчаларына макул болгон жокмун. Эмнеге? Анткени мага келечек керек. 29-да анан кийин бийликти алмаштырабыз деп чыгып калбаңыздар. Садыр Жапаров ушунчалык жакшы иштеп атат, күнүнө 2 саат эле окутуп атат. Садыр Жапаровдун бийлигине азыркы убакытта колдошубуз керек. 3 жыл колунан эчтеке келбеген, 7 жыл колунан эчтеке келбей, тескерисинче миллиондорду, миллиардтарды кыткандар. Жансакчы жана шофурлар байып кеткендер, андай болгон жок. Байып кетсек азыркы убакытта мекенчилер биз байып кетмекпиз. Мына Жапаровду колдоп жүргөн канча жылдан бери байып буттан туруп чиренип калмакпыз. Тескерисинче силер кандай жашап атсаңар, силер да ылдый жашап атасыздар чынын айтканда. Ачык эле сөз. Анткени кымбатчылык дүйнө жүзүндө сүрүп атат. Кече бирөө айтат, бензинди барсам чечем. Продуктуну чечем. Эч ким чече албайт. Эч ким. Бул 100 жылда бир келип турган бир апат, бир оору. Алла Таала биз бузулуп кеттик. Биз бузулуп кеттик. Кыздарыбыздын бардыгы 18ге чыгып чыкпай, балдарыбыздын баары 18ге чыгып чыкпай чет мамлекетке кетип калды. Биз келечекке кайдыгер караганыбыз үчүн Аллах Таала бизге ушундай жаман бир ооруну жөнөттү. Азыр дагы эсибизге келбеген болсок, азыр дагы ошого итаат кылып баш ийбей турган болсок, анда bundan бул жагы ким билет. Алымдардан сураган кыямат күнү качан келет деп. Алымдар айткан, багымдаттан 5 убакытка жетти. 5 жылдан асыр убакытка жетти. Азыркы убакытта асыр менен Шамдын ортосунда турат деген. Шам убакыт болгон болсо, яумел кыяма деп кыямат күн келди деп элестете бергиле. Кыямат күнгө өтө аз убакыт калды. Ар бир инсан, ар бир адам мынагу тегип жүргөн машинаң, кийип жүргөн кийимиң, телефонуң, бала чакаң, атының эч кимиси жардам бербей калат. Биринчи эле барганда мен роббукум, Кудайың ким? Мен дейникум, диниң кайсы? Мен небийикум, пайгамбарың ким? Деп 5 суроо сурайт. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ыйман обязательно болушу керек. Мен жеке бир адаммын. Бирок менен эки коен атып кетейин. Эмнеге дегенде сиздер да ыймандуулукка чакырайын. Анткени жеткиргиле дейт. Бул момундарга пайда дейт. Колубуздан келишинче жеткирсек, биздин балаларыбыз кандай ыймандуу болгон болсо, ошондой ыймандуу болсо, биздин келечекте урпактар да ошондой ыймандуу жана күчтүү болушат. Биз азыркы убакытта коен жүрөк болуп коркуп жүргөн болсок, биздин келе турган урпактар мына мамлекетте башка бирөөгө берип коюшат. Ошон үчүн баарыңарды коркпогонго, ууруларга алданбаганга чакырам. Таза партиялар бар. Багытка окшогон партияларга номер 7-ге берип добушуңарды. Ушуларды булар тырышып барабыз дешкен жок парламентке. Силер түртүп алып баргыла. Силер үчүн ошондо кызмат кылат. Кудай буйрса, Кудай кааласа иншалла. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Рахмат. Урматтуу туугандар, азыр биз жолдо келатып, анан кийин ушундай прямо кылып туруп мемлекет сөзсөзгө жөнөтсөк,
баягы эл бузарлар да бузукулар. Биз монтип айтып атабыз да, карагылачы, мондай тоолуу аймакта жашаган биздин кыргыз мекендеш туугандарга барып атабыз. Кабар алып ушундай шайлоо боюнча, үгүт иши боюнча десек, эмне деп дебейсиздерби? Силер добуш сатып алганы баратасыңар дейт да биздечи. Астагфирулла. Силер добуш сатып алганы баратасыңар. Силер сыгандан айырмаңар жок деп атат да. Мен ошону түз эфирден айтып кетейин. Бер тартып кой. Урматтуу жанагы жогорку кеңешке аттанып аткан көпөстөр, жана ошондой эле жемкорлор, силер жанагы 100 000 долларлык, 200 000 доллар машинеңерди айдап алып, элди шылдыңга салып, ушул жерге келип добуш албай эле коелар, туугандар. Силерге жол жок. Себеп дегенде, силер бул жака машина менен келгениңер бар го, биздин карапайым элибизди силер баягы сынаганыңар, мындай бизди жерге чапканыңар. Урматтуу кыргыз элим, ошондой көпөстөр бул жака келиши эмне үчүн? Добуш сатып алыш үчүн келет. Алар келет, добушуңарды алат, алдайт, лапшаны кулак ийет, чай нан берет, тамак аш берет. Акчасын бүт чачат. Анан 5 жыл жоголот. Акчаңарды баарын тияк жактан алат, тигил жактан. Урматтуу туугандар, мен дагы эмне демекчимин? Былтыр ушул элдин көзү сокурлугунан эмне болуп кетти? Чоң бир жоготуулар болду. Канча адамдар жаракат алды, канча адамдар сокур болду. Бир адам өлдү. Ошол кимдин азабынан? Биздин азабыбыздан. Биз сокур болуп туруп, барып байларды шайлап койдук эле. Азабы эмне болду? Мына ошолордун катарында биз менен чогуу. Ошол кезде мен да жүргөм, 15 күн жүрдүм. 40 жашым сайып коюп. Буга жалгап ок тийген жок мага. Ошондо бизден бир канча балдарга ок тийди. Ошонун катарында мына келе коюңуз. Руслан Чегирткеев, Ысык Көл областынын кулуну. Азыр мынакей бир көзү жок. Ошону кесепетинен мынакей туугандар. Бардыгыбыз ушул мээге жеттик да бизчи. Келиңиздер, анда эмесе ушул Русландан сөз турсаңыздар, айтып берем силерге. Assalamu alaikum. Atalar, ağalar, ece, apalar, ineler. Menin gelip turganım bir ele sebebi de satılbaylıçı degende Kur'an menen жүрөм да. Анан мен кимдер менен кошулуп чыгышым керек эле. Урлар менен кошула албайм тура. Жет областка жеткизе албайм дегендечи. Анан бир эле ушул Багыт партиясында тазалар бар да. Мен ушулар менен кошулдум. Жана ушул байкелеримди тааныйм. Бишкекте жана бакырып кыйкырып эле жүрөбүз го. Мына ушул жигиттерлер кыйкырып жүр. Байлар чыкпайт, басып да барышпайт. Эл менен аралашып бир да көйгөйдү көтөрүшпөйт. Мына ушул агаларым жүрүшөт. Анан мен бир айтарым, мен эле ал жерден ушул көздөн айрылып калган жокмун. 1200 бала жаракат алып, 1200 бала жаракат алып, ошонун ичинен 30 баланын бирден көзү көрбөй калды. Азыркыга чейин төшөктөн тура албай аткан дагы балабыз бар. Андан сырткары дагы бутунан, колунан ажыраган балдарды көрдүңүздөр. Бул жактан эфирден эч ким чыгарган жок. Анын баары менин телефонумда бар, бирок көрбөй эле койгонуңуздар жакшы. Бирок муну менен эмнени айтмакчымын? Бардыгы шайлоонун кесепетине чыгып атат. 2010-жылы 90 баладан ажыраганбыз. Андан сырткары Ош окуясы, Баткен окуясы, азыркы келген бийликке шылтап коюп отурушпайбы? Сатып коюшуп. Бирок ошол мекенди коргойбуз деген биз баатырлардан кол жууп калып атабыз да. Эмне себептен? Биз добуш саткан үчүн. Чимкирикте өзүбүз атап атабыз, бирок добушту биз сатканбыз. Биз күнөөлүүбүз мына, мен күнөөлүүмүн. Ошонун кесепетинен ушундай болуп отурабыз. Мен азыр дагы көптөгөн маселелерди айтмакмын, просто бул жактан айтпай эле коеюн. Бир гана ушул мекенди сактап калыш үчүн бардыгыңыздар салым кошушуңуздар керек. Мен эле эмес. Бардыгыңыздар ушул жерде тургандар. Бир чиновниктин баласы армияга даже служба кылбайт. Октун алдына ким чуркайт билесиздерби? Мына ушул силердин балдарыңар чуркайт. Карапайымдын балдары чуркайт. Эртең бирдеме болуп кете турган болсо, ошол чек арада тура турган мына биз болобуз. Мен боломун, жана силердин балдарыңар болот. Чиновниктин балдары даже армияга служба кылбайт. Ошол жерге басып да барып койбойт. Анан баары бүткөндөн кийин калп жардам бермиш болуп 5 литрлик суу майын таратып калат. Ошон үчүн туугандарым,
аталар, эжелер. В общем, бардыңыздар, жеткізіңіздер, таратыңыздар. Ең мындай тазасын шайлап алсын. Мен бірден бір тілегім ошол. Мен ушул балдар менен аяғына чейин барамын. Мына өзүмдүн жөнтөгүмдө акчам бар. Кудайым буйрса жетет деп ойлойм. Аяғына жетпей қалса салып да ишет. Ошон үчүн бардыңыздар, жардам бериңиздер. Ушундай патриот, мекенчил балдарды шайлап ошакка алып барып алалы, биз туртук эл. Андан кийин биз барып дагы ушуларга кире алабыз. Ушулар келет ушул жерге. Жана жип айдап жүргөндөр алар вертолет менен келгенге деле кудурети жетет. Бирок бул күндөн кийин ушул 5 жылдыкта көрбөйсүздөр аларды. Азыр бүтөт 28-и. Бүттү, андан кийин басып келсе мага келгилечи. Ушул жерге басып да келбейт. Алар вертолет менен келип конуп, ал акыбалды сураганга да кудурети жетет, бирок келбейт. Алар анткени көптөгөн акчаларды коротуп койду. Мага да чакырыктар болгон, көптөгөн партиялардан. Бекзатка да болгон, мына ушул жерде турган ар бирине акча беребиз деген, ажа билесиздер барыңыздар, э? Азыр сатып алуу менен өтөбүз деген алардын эмеси бар да. Ошого биз балта чабалып, жардам бериңиздер. Ассаламу алейкум. Рахмат, Руслан. Ошол биздин партиянын чыгышына дагы себепкер болгон. Биздин ошол Атамбаевдин убагында Бишкек шаарында турат, ал жигитибизчи. Ал дагы патриот жигит. Атамбаевдин убагында камактарга алынып, куугунтукка алынган бала. Азыр бир мандат менен Бишкек шаарынан кандидатурасын коюп атат. Ошол бала дагы бизге жардам кылып, мынакей силер элдин карапайым балдарсыңар деп туруп, бирөөгө БШКга 1 миллион кошо коюп берди бизге. Мынакей аралач өзү жанынан чыгарып. Өзү Астанада кичинекей бизнес бар экен. Бирок ошондо дагы 1 миллион акчаны силерге деп туруп, бизге мынакей бирөөгө коюп берди да, чыккыла балдар депчи. Бирибизге поддержка тебеле деп. Мына карагылачы, ушундай балдар чыкпасак, булар көпөстөр аябай нерселер кылып атат да. Бир дагы бир нерсе айтып кетейинби? Мен өзүм Бишкек шаарында кичине алып баруучулук кызматтарды кылам. Мен бир кесиптешим айтып калды да. Ал кесиптешиме бир байдын кызы барыптыр. Мен ушул депутаттыкка аттанып атам, бир партия менен. Мен мага сүйлөгөнгө бир сөз үйрөтчү деп карагылачы. Кандай алып сүйлөйт, кандай алып этет депчи. Анан бир жумага ошол кишиге, ошол досума окуп атат, азырчы окуп бүттү болуш керек. $1000 окуп атыптыр, 80 000 сомго. Бир жумага, карагылачы. Ошол эми бир жумада 80 000 сом окуп келет дагы, анан сиздерге ошо окуган сөзүн айтат да. Ошол кайтып депутат болсун, мисалы, ойлосоңуздар, көрсөңүздөр. Мына бул балдардын баары өздөрүнүн тилинен чаң чыгат. Эми тилине чаң чыкпай эле койсун, эми колдордо чаң чыксынчы. Мына иштесинчи, элге кызмат кылсынчы. Негизи үйдө жатып берсең айтат экен да. Кедейлердин депутат чыкпайбы дегендей. Эл башкарбайбы дегендей. Жалаң эле байдын балдары башкарабы? Жалаң эле байдын неберелери, чеберелери башкарабы? Туугандар койгон болчу кичине. Туугандары. Келиңиздер, анда эмесе кийинки сөз кезекте Талас областынан келген мынакей улан ийинибизге берели. Бул дагы өзү жеке бизнес, эч кандай өкмөттө иштеген эмес, иштедим эле. Жана ошондой эле өзүнүн күчү менен чыгып атат. Азыр сиздерге өзүнүн программаны айтып берет, кыска-нуска. Кабыл алып коюңуздар. Кутман күн. Эми программа жөнүндө кыска эле айтам. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 5 чоң көйгөй бар да. Биринчи бул жумушсуздук, экинчи бул кымбатчылык, үчүнчүсү бул миграция, тилекке каршы билим берүү, анан экстремизм. Ушул 5 көйгөйдүн негизинде биз Багыт саясий партиясынын программасын жазып чыкканбыз, кеңири жазып чыкканбыз. Ал программадан тышкары дагы ушул 5 көйгөйдү чечүүгө 5 долбоорубуз бар. Эми мен бир аз артты көздөй кылча бир мисал келтирейин, анан ошого улантайын да. Баарыбыз билебиз, 1 жыл, 2 жыл аралыгында Жогорку Кеңештин дубалынын ичинде ысырапкерчиликти жок кылыш керек, тойлорду өткүзбөш керек деген маселе аябай көтөрүлгөн. 500 кишиден өйдө болбош керек, 300 кишиден өйдө болбош керек деген. Эми ал нерсеге мен толугунан каршымын. Биз мен мисалы кыргыздын уулумун. Кыргыз уулду болсо тууган жекжаатын чакырып уулуна бата алат да. Атасы, энеси Кутман Куракка барса, тууган урукту чогултуп той берет. Ысырапкерчиликке эмне айтайынбы? Бүгүнкү күндө 484 айыл өкмөт бар. 53 шаар бар. Ошол 46 шаар бар.
баардыгын кошсок 530 болот экен. 530 ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы бар, ошол жерге 10 агитатор алып, ар бир агитаторго 10 000 сомдон акча берсек, бул 53 миллион сом акча болот. Анан кийин чыптама кийгизебиз, бир чыптаманын баасы 1,5 миң сомдон 2 миң сомго чейин. Ар бирине кепке кийгизебиз, бул 500 сомдон 600 сомго чейин. Буклет чыгарабыз, газета чыгарабыз. Бир баннердин, чоң баннер турат го жолдо. Ошонун бир жак бетинин чыгышы типографияда $1000 да. Средний эмеси. Ошондо бир баннерди койгонго $2000, эми шаар жергесинде арендасы $1000 тегереги, айыл жергесинде эми сүйлөшүп коюп аткандар, ошондо элестетиңиздер канча сом акча кетет. Мына ушул нерсени сурап кетишет. 29 октябрдан 26 ноябрга чейин канча миллион деген сом акчалар кетет. Мына ушул нерсени сурап кетишет. Ошол нерсени кылбайлы деп, ошол көпчүлүк кылган кадамды кылбайлы деп биз туура багытта кадам жасадык. Сиздердин колдооңуздар болсо, сиздердин сүрөөңүздөр болсо, биз тарак жаратабыз. Мен алдымдагы жигиттердин баардыгы айтты, чындыгында багы курама кошуп журт кылдым дегенде эле ушул аргаш жерден кошулуп, чөнтөгүстөн 5 сом 10 сомдон чыгарып отуруп, биянан талас чаткалдын жаман жолу менен ашып, ушундай айылдарга чейин кыдырып атабыз да. Бул бизге ушул өзүбүзгө алган бул жоопкерчилик катары кабыл алып иш кылып атабыз. Буну эмне үчүн кылып атабыз? Келечекте баардыгыбыз, мисалы мен жашмын да, мен курактуулар бар экен, менен кичилер бар экен, ошол Кудай кааласа чоң ата болуп, тайта болуп, небересин жетилеп баратканда аба эми ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Келечегибиз ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондо неберебиз чоң атасынын колун тартып, чоң ата ушу Кыргызстандын бир өнүгүүсүнө, туруктуулугуна бир иш кылдыңыз беле дегенде багы тилибиз таңдай дүрүстөй тартып кетип сүйлөй албай калган болбошубуз керек таңдай. Андай болбойбуз десек, 28-inde туура добушуңуздарды бериңиздер туугандар. Дагы бир нерсе айтайын. 2000 сом акча, түшүнүп атам, шаштырып атам. 2000 сом акча. Средний 2000 сом акча берет да азыркы депутаттар. Тууганыбызды салат, бөлөбүздү салат, досубузду салат, классташыбызды салат. 2000 сом акчаны 5 жылга бөлсөк, ар бир күнгө 1 сом 5 тиындан тийип отур туугандар. Bir күнгө 1 сом 5 тиындан тийип отур. Ошол 1 сом 5 тиынды биз чөнтөгүбүзгө салып коюп, эртеңки күнү 18-ге 17-ге чыккан кызыбыз менен уулубузду чоң сумкага кийимин салып туруп, жолго салып туруп Россияга жөнөп жүрүп атабыз. Ошол кылып аткан нерсеге биз өзүбүз күнөөлүүбүз. 4 жолу мына октябрда окуя болду, апрелде окуя болду, төңкөрүштөр. Мартта окуя болду, ошол окуя төңкөрүш дейбиз, революция дейбиз, ошого баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Ушул жерден турган баардыгыбыз мен да күнөөлүүмүн. Потому что бирөөбүз акчабызын алганбыз, бирөөбүз ашын жегенбиз, бирөө жолугун кийгенбиз, бирөөбүз калпагын кийип кеткенбиз да. То есть эгерде өзгөрөбүз десек, биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздөн. Өзүбүздөн баштасак, Кыргызстандын келечеги туруктуу болот. Ошого багытыбыз бир болсун. Багытыбыз бир болсок, Кыргызстан негизи өзү күчтүү мамлекеттердин катарына киргенге бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Билимибиз да жетет, тажрыйбабыз да жетет, болгону ар бирибизге өзгөрүү керек. Ошол өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Рахмат. Дагы болсо биздин ушул жерде могул сүрөттө турат. Самат Отунчиев деген ушул партиянын тең төрагасы. Ал жигит дагы азыр дебатка кеткен. Дебат менен азыр салгылашып атат телевидениеде. Немесе кийинки сөз кезекте мынакей Чаткал Алабука районунан өзүнүн кандидатурасын койгон биздин мырзабыз Келебай Мырзаев Мирлан аттуу жигитибизге берели. Бул дагы өзүнүн айылында көп эмгектерди кылып келген айылдык кеңештин депутаты болду. Андан кийин айыл башчы болду. Ушул ал жакта дагы элдин көйгөйүн чечип жүргөн бала. Кийин жана көпөстөр эметип буну акыркы жерге түртүп койгондон кийин бул намыстанып, азыр мынакей биз менен чогуу аттанып мынакей. Бул өзү мекенчил бала. Бул өзү биз Сатыр Нуркожоевич кандай куугунтук калынса, биз ошондой куугунтук менен чогуу жүргөн балдарбыз да. Ушул жигитке сөз микрофон беребиз. Алла кылса. Assalamu alaikum. Hurmatli o'quvchilar. Men shu satır bo'yicha aytib ketayin. Ha, jo'g'rida Aldı joğorda aytып кеткен эле Шуак ажыбыз эмнеге айтты? 1000 сомго сатылсак акыретте жооп беребиз да. Bunun demek bunun altında öte çok nese var da. Biz 1000 somga satılabız köpöstörgө. Алар барат, ал жерге отурат,
министерство өзүнүн адамын коет, акимчиликке өзүнүн адамын коет, прокуратурага коет, робутуга коет. Андан кийин өздөрүнүн ишин кылып, өзүнүн президент жүргүзүп баштайт да. Алар эч качан карапайымды ойлобойт. Алар только өзүнүн кызыкчылыгын ойлой баштайт. Туура эмес мыйзамдарды киргизет, анан кийин эле ким туура эмес иш кылды, карапайымдын баласы күнөөлүү. Ким камалды, тооготады, карапайымдын баласы узалды. Ошентип биздин туура эмес мыйзамдарды жазышып, кендерди сатышат, жерлерди сатышат. Анан биз карапайым эл эмне кылабыз? Айла жоктон балдарды Россияга тентетебиз, мигрант кылабыз. Ошондуктан биз сатылбайт туугандар. Ошол эле 30 жылдан бери бизди ушундай акыбалга келтирген көпөстөр бүгүн алдына бир таза адамдарды кое алып, жаштарды кое алып, ар кандай партиялар менен дагы кыргыз элин сатып алабыз дешип акырынан келатат. Ошон үчүн алдамайлы. Алардын ою жакшы эмес. Алардын ою бир тышкы күчтөрдүн акчасын алып, же болбосо биякта элдин оюн бузуп, акырынан кайра бир революция кылуу экен. Могу жаңы келип аткан бийликти бир которуп өтүп, кайрадан өзүбүз келип, өзүбүздүн бийликтерибизди кармап, бизнестерибизди карап, кайра бир кыргыз элин монополиялы өзүбүз ээлеп калдык экен деп атат. Алар эч качан бир экологияны сакталат экен, бир кен байлыкты сакталат экен деп чыккан эмес. Алар чыгат эле ушул убакка чейин, кана кумтөрдү бергиле, мына мен турам деп. Бир жалгыз Нуркожоевдон башка эч ким каршы чыгып тура алган эмес. Алар духуда жеткен эмес, сатылып келген. Ошондуктан кыргыз элин биз ойгонойлу, өзүбүздөн араңыздан чыккан карапайым ушундай патриот балдарды колдоп, коргоп, парламентке алып барып алып иштетели. Биз сиздердин ар бир маселеңиздерди жооп терибиз менен ушу тоо таштап жүрүп көргөн балдарбыз. Биздин иштегенге духубуз да жетет, эркибиз дагы жетет, күчүбүз дагы жетет, билимибиз дагы жетет. Ошондуктан өзүңүздөрдүн араңыздан чыккан Калдыбек агайга окшогон патриот мынакей көрдүңүздөр, биздин президенттин кошулуп камалып, аягына чейин туруп, неге туруп атат бул? Биздин мамлекет оңолду экен, ошол сыяниттер менен мамлекетибиз экология өлгөн экен, кумтөрүбүз мамлекетке иштесе экен деген максатта ошону колдоп, камалып туруп келатат. Сиздерден сураган өзүңүздөрдөн чыккан ушундай карапайым элдин арасынан чыккан жигиттерди колдоп алыңыздар, ошол жака алып барып алыңыздар. Рахмат. Рахмат. Дагы достор, мынакей алдыбызда дагы ушул бүгүнкү биздин багыт саясий партиябызды ушундай эле жигиттерди аркалап сүйрөп жүргөн, мынакей өзүбүздүн Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө таанымал болгон биздин чемпион агабыз, татыктуу мынакей Баатыр агабызга берели. Болчаповдар, Таштанер экөөбүз келиңиздер. Эмне демекчи, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө ушул урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич президентибизди шайлап алдык. Бирок ошо карабастан президенттик шайлоодо өткөрүп бүткөндөн кийин пендебиз да үйдө жатып алып, кайра ошол өзүбүз шайлаган ажообузду күнөөлөп атабыз. Биз Садырды шайлаганы менен жанында баягы эски жеп жутарларды алып жүрөт деп. Албетте туура. Бирок ал адам жаңгыз. Биз көппүз. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен ушул учурда пайдаланып айтып кетерилим. Бүгүнкү күндө ошол ажообузга колуна кол болуп, бутуна бут болуп берсек деген. Урматтуу ажообуз бүгүнкү күндө люстрация деп какшап атабыз. Мынакей деди, астыбызга бышырып ашты коюп берди. Эми алып жей бергиле деген мааниде да. Таза адамдарды, жаштардан, жеп жутардардан эмес, тазаларын шайлап алгыла деп отурат. Андыктан мен урматтуу туугандар айтып кетерилим, бүгүнкү күндө ушул учурду биз кой берген болсок, анда абдан чоң жаңылыштык кылганбыз деп эсептейбиз. Багыт саясий партиясы жалаң жаштардан, таза, жеп жутарлардан эмес, жалаң жаш улан кыздардан. Эң эле аксакалы ошо биздин Калыбек эке. Буну менен эмнени айтып келип турат? Буга чейин биздин кыргыз элибизде, журтубузда ынтымак абдан сонун болгон. Кыргыз тарыхтан алганда бул кырылгыз деген сөздөн келип чыккан экен.
кыргыз ынтымактуу болсок, биримдиктүү болсок, бизди эч ким эч качан жеңе албайт экен. Мен жана башта айтып кетпедимби? Буга чейин, бүгүнкү күнгө чейин, эгемендүүлүк алганга чейин кыргыз абдан сонун ынтымакта келген. 30 жылдан бери ушул акмак саясатчылар бөлүп отурат. Ынтымакты эле эмес, бир үйдү 5-6га бөлүп отурат. Ошондуктан айтаар элем, урматтуу бир туугандар, алданмаңыздар, кайдыгер болбоңуздар. Таза адамдарды, таза жеп жутарларды эмес, таза адамдарды шайлап алыңыздар деп. Багыт саясий партиясы номер 7 партияга бир добуш бересиздер. Андан кийин өзүңүздөр көңүлүңүздөргө жаккан таза кандидатты шайлап аласыздар деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Нурлан Макеевскадагы терең ыраазычылык билдиребиз. Багыт партиясынын чын жүрөгүнөн колдоп келе жатат. Ал эми кийинки чакыруучу бул жерге өзүңүздөрдүн уулуңуздар, өзүңүздөрдүн куунуңуздар, мекенчил элим жерим деген ушул Калыбек агай бул жерге эле мекенчил эмес, бүткүл Кыргызстан үчүн мекенчил экенин мен жакшы тааныйм. Калыбек агай көптөгөн нерселерди көрдү, көптөгөн кордуктарды көрдү, мекеним элим деп жүргөнүн ушул агайды мен жүрөгүм менен сездим. Сиздердин уулуңуздар Багыт партиясында 5-чи номурда бара жаткан кандидатыбыз Калыбек Жапаровду тосуп алсак, кол чапып коюңуздарчы бири. Эл сыймыктанган эл азамат жигиттерибиздин бири. Рахмат, Жыргал жигитибиз бул өзү токмоктук болот. Токмоктон атайын келип ушул биздин партияны колдоп коштоп келди. Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, урматтуу менен кичи мекенде жашаган өзүмдүн бир тууган боорлорум, мекендештерим, жердештерим. Мына мынтип мен деле ушул мындай карап көрсөк, эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдын жүзү болуп, бирок ошол 30 жылдын ичинде биз Кыргызстан эч кандай алдыга сүрүлүп, өнүгүп кеткен жокпуз. Биз кайра артка кеткендей ушундай акыбалга туш келдик. Ошол кезде, мисалы 30 жыл мурун мен ушул жерде жаңыдан армиядан келип, ошол кезде 20 жашта элем да. Мына классташым, досум, ошол жерде досторум турат. Булар баардыгыбыз билебиз. Ал убакта ошол Аскар Акаевдин бийлиги келип, бизди тим эле кубандырган болчу да. Экинчи Швейцария болобуз депчи. Биз ишенген жаныбыз ошого ишенгенбиз да, экинчи Швейцария болот экенбиз деп. Каякта булар бийликке келип алгандан кийин элдин акысын, элдин мал мүлкүн тоноо, элибизди сызга отургузуп салышты. Бүгүнкү күндө булар мындан бир жыл мурун Садыр Нуркожоевич Жапаров бийликке келгенден кийин мына ушуларга бөгөт болду да, ушул нерселерге. Бир жылдын ичинде азыркы бийлик, Кудайга шүгүр, алгылыктуу иштерди жасап келе жатат. Бирок дагы деле биздин кээ бир баягы бийликтеги мурун иштеп кеткендер дейбизби, же жемкорлор дейбизби, мына ошолор бут тосуп иштетпей келе жатат. Ошондуктан мен мындай БШКнын бюллетенинин номер 7 катарында турган Багыт партиясы менен ушул депутат болуп барып, өзүмдүн үнүмдү ушул трибунадан айтсам, жардам берсем деген, өзүмдүн элиме жардам берсем деген ниет менен аттандым да. Болбосо мен барбай деле койсом болот эле, кайдыгер карап койсом деле болот эле. Кайдыгерлик бул өзү чыккынчылык, кайдыгерлик бул өзү элине кыянат кылганчылык да. Ошондой кылгым келбеди. Ошондуктан менин да тарапташтарым, менин да ушул немелерим баягы мурунку мен тарапташтарым дагы барыңыз, сиз ошондой жерде барышыңыз керек, иштешиңиз керек деп түркүлөп атышып ушул партия тандоого туура келди. Карап көрсөм, Багыт партиясынын составында жалаң эле мындай карапайым элдин арасынан чыккан элдер адамдар экен. Бир дагы жемкор же мурун бийликте иштеген мындай адамдар жок экен. Мына бүгүн мен Каракулжага келип, кайсы бир айылга барсак, ал жердегилер айтып атат, биз башка кичине кечигип келипсиңер, башка партиялар менен сүйлөшүп алдык элек, балаң газан дешти да. Анан мен таң калдым да, биз кеч келебизби, эрте келебизби, силер дедим, бирок мекенчилдик сезим жүрөгүңөрдө болуш керек. Дагы деле адашып, ошол эле жемкорду шайлап ала турган болсоңор,
дагы деле мындан да еще хуже болушу мүмкүн. Бул Алла Таала биздин азыркы элибизге да бир жолу мындай шанс берди да. Мына жаңы бийлик, Садыр Нуркожоевич баштаган бийлик мындай бюллетендин жаңы системасын, шайлоо системасын ойлоп чыкты да. Бул система менен керек болсо сиздер бир эле мен эле эмес, башка республиканын булуң бурчундагы талапкерлерди да шайлай аласыздар. Мына менен кошо 2 кандидат келди. Улан менен Мирлан. Мирлан менен Улан келди. Булар бирөө Чаткалдан, бирөө Таластан. Кааласаңыздар ошолорду шайласаңыздар болот. Мен эч качан засовет этпейм. Просто мына жерде кээ угуп жатабыз, кээ талапкерлер келип алып, анча өзүнүн ишенимдүү адамдарына акча таратып турган деген эмести угуп атабыз да. Ошол адамдарды айтыптыр, эч болбосо бир 20дан добуш бере тургандай болсун депчи. Мен ошол жерден дагы ошол нерселерге баягы айтат элем, эч качан акчага сатылбаңыздар. Сиздер акчага сатылды деңиздер. Биздин мамлекетибиздин, элибиздин акыбалы мындан да хуже, мындан да жаман болот. Ошондуктан ойлонуңуздар, урматтуу менин кичи мекенимде жашаган жашоочу менин мекендештерим, менин билгоорлорум, сиздердин билгоорлорум деп эсептейм. Кудай буйрса ошол шайлоодо туура тандоо кылыңыздар. Ошол жемкорлордун, ошол башка баякындай сиздерди алдаган дагы кандай деп атасак, ошол бир жаман атка татыктуу адамдардын азгырыгына азгырылбаңыздар, адашпаңыздар, азгырылбаңыздар. Ушундай бир биздин Багыт партиясына окшогон дагы бир эки партия кетип атат. Ошол партияларды колдоңуздар. Ошол партиялардан талапкерлерди тандаңыздар. Дагы сөз сиздер менен сүйлөшө турган сөздөр дагы көп болчу. Кудай буйрса дагы 28 ноябрга чейин дагы убакыт бар. Кудай буйрса дагы келип, дагы жолугушабыз, дагы баарлашабыз сиздер менен. Кудай буйрса сак саламат болуңуздар. Көңүлүңүзгө чоң рахмат. Рахмат. Суроо болчулар болсо. Эгерде суроо болсо айтыңыздарчы. Менде бир нерсени эсимден чыгып калыптыр. Мына жерде бизди 30 жыл мурун сайыл кулагандан кийин биздин Терек суу деген мына Терек суу айылында турабыз. Капчагай айыл өкмөтүнүн Терек суу айылында турабыз. Мына Капчагай айыл өкмөтү высокогорный болгон ушул кезге чейин. Высокогорный болгон экен да 30 жыл мурун. Качан союз тарап кеткенден кийин высокогорныйды алып салыптыр да. Азыр высокогорьяга кирбей калыптыр. Ошондуктан бул маселени дагы Кудай буйрса бир азыркы бийликтегилер карап берет деген ишенде турабыз. Эгерде дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер жакшы болот. Бар болсун биринчилер. Багыт партиясына кандидаттарга, колдоочуларга. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мынакей урматтуу президентибиз ажообуз бизге жакшынакай мүмкүнчүлүк түзүп берип кетти да. 30 жылдан бери болбогон нерсени болтуруп кетти. Кудайым буйрса, мугалим, врач, милиция кызматкерлер, студенттер тарыхта биринчи жолу өз каалаган кандидатын шайлай алат. 30 жылдан мындай болгон эмес. Врачтарды, милицияларды, мугалимдерди, студенттерди бийликтин партиясы күч менен салдырып койчу. Ошондуктан алардын айлыгы жана ошондой эле эмгеги бааланбай келген. Мына бүгүнкү күндө Кудайым буйрса, мугалимдер, врачтар өз каалаган кандидатын шайлаган дагы ошолордун айлык маянасы, эмгеги баалана баштайт. Силерде жеңиш, урматтуу элим. Силерде биз Багыт партиясы утпасак дагы ушул карапайым эл утсунчу деп жүрөбүз. 30 жылдан бери бизди чиновниктер, байлар, жеп жутарлар бизди каалагандай калчап биздин үстүбүздөн утуп эле келатат. Элим, мына урматтуу ажообуз силерге конкретный сонун шанс түзүп берди. Силердин колуңарда да жеңиш. Мындан ары силердин колуңарда жеңиш. Ушунда утулсаңар анда элим, анда шоорубуздун катканы. Силер утулсаңар жаштардын шоору катканы, келечектин шоору катканы. Урматтуу элим, силер жүрөгүңөрдү тыңшап туруп, карапайымдан чыккан элди, карапайымдан чыккан уулдарын жана шайлаңыздар. Мугалимдерге, врачтарга да айтып коеюн. 30 жылдан бери какшап келатасыңар. Айлыгыбыз көтөрүлбөйт. Күнү түнү иштейбиз деп. Силер эмне үчүн айлыгыңар көтөрүлбөйт? Ошол бийликтин партиясына силерди заставлять этип салдырып койгон добушуңар үчүн көтөрүлбөйт.
Мына ушундай окшогон карапайым жөнөкөй жигиттер барса гана, ошондо мугалим, врач жана жалпы карапайым элдин көйгөйү ошондо 1-2 жылдан баштап акырынан чечиле баштайт. Мына Садыр Жапаров айтып кетти. Бийликтин партиясы дегендерге бирөөңөрдө добушуңарды бербегиле деп атат. Эмне дегенде ал көрүп туруп айтып атат. Эртең бийликтин партиясы шайланып келчү болсо, кайра ошол 30 жылдагы болуп аткан нерселер күндөн күнгө кайталана берет. Өнүгүнү, иллюстрацияны, жаңы жүздөрдү парламенттен көрө турган болсоңор, анда карапайым элден чыккан партияларды, жаш кандидаттарды шайлаңыздар. Силердин колуңарда иллюстрация кылыңыз. Анан жүрөсүңөр 5 жыл бою дигинтип койду, минтип койду деп. Мына уулум муундарга айтып көрөйт. Силер эле шайлағансыңар ошону. Силер барып добуш бергенсиңер ошого. Бермек түгүрүн калпак кийгизип, чепкен кийгизип, алдына нанын коюп бергенсиңер. Ошол 5 жыл ичинде ошол силердин жолуңарды эмес, калпагыңарды, чепкениңерди актаган жок. Биз эчтеке сурабайбыз силерден. Бир гана таза добуш берип койгулачы. Бир гана таза өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан добушуңарды берип койгулачы. Бизге башка эчтекеңердин кереги жок. Калпагыңардын чайыңардын да кереги жок. Жөнөкөй эле карапайым элдин карапайым элден чыккан мыкты азаматтарды шайлап берип койгулачы. Суранабыз силерден эл азамат жаштарды шайлап берип койгулачы. Биз качанкы силер шайлаган добуш менен эле кул болуп Россияда, Америкада, Кытайда тентип жүрө беребиз я. Биз тажадык өлкөбүздө. Энебиздин, атабыздын колубузда эркелеп жашагыбыз келет биздин деле. Жалаң ошол силер саткан добуштардан биз тентип жүрөбүз. Энебиздин мээримин көрбөй, атамыздын тарбиясын көрбөй жүрөбүз. Анан дагы айтасыңар, балдарыбыз тентип кетти, кыздарыбыз минтип кетти деп. Жалаң ошол силер добушуңар каяктагы чиновниктерге, жеп жутарларга бергенден болуп атат. Мунусуна терең ойлонуңуздар. Момда утулса карапайым эл. Жөн эле кете бериш керек анда. Момда биз ушул шайлоодо утулган болсок, анда айылдан өтүңөрдү иштен башыңарды чыгарбай жүрө бериңиздер анда. Биз дин келечек, бизден кийинки мундун келечеги силердин колуңуздарда. Катуураак кетсең кечирим сурайм, эмоция калдырсам. Рахмат келип бергенсиңерге. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Келиңиз. Апабыздан бата алалык. Кандай дейсиздер? Келиңиз апа, сизге алып барып берейин азыр. Биздин жаш кандидаттарга, жалпы элге, өзүңүздүн уулуңузга бир жакшакай батаңызды берип коюңуз. Амин. Пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин. Амин. Ушу барды отурган бардыңарга синден сору узун өмүр каалайм. Ушу неме Багыт партиясын колдоп бериңиздерди суранам. Балдарым, элим, балдарым бәріңерден суранам. Багыт партиясын колдоп бергиле, айдан айындарым. Бәріңерге ак жол. Рахмат ушинтип келип бергениңерге. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, апа, сиз дагы өмүрлүү болуңуз, көп жашаңыз, кадырлуу апалардан болуңуз. Кудай буйрса, сиздердин эр азаматтарыңыздар өлкөгө бүтүндүктү, ынтымактуулукту жана тынчтыкты алып келебиз деп Багыс партиясы сөз беребиз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сүрөткө түшүп бериңиздер биздин кандидаттар менен.